Мекендештер, арбаңыздар. Құдай бұйырса мына Нұрқыз деген сұп-сұлу қызыбыз. Абдан көпкөн күткөн, мекендештері күткөн долбоорду Москва жергесине Бишкектен Москвага алып келдик. Үй тууралуу көпчүлүк мекендештер Россия Федерациясында иштеп жүрүп, мекенден үйлүү болсом дейт. Ошон үчүн көптөгөн курулуш компаниялары менен сүйлөшүп туруп, этегинде ошо БРК курулуш компаниясы менен сүйлөшүп, мекендештерге биринчи төлөмү жок 5 жылга рассрочка менен жашынакай долбоорду алып келдик. Ал долбоордон чыккар ушул биздин компания Нуркыз деген сулуу кызды биз менен чогуу жөнөтүп ийди. Отдел продаж ачтык Москва жергесинен. Марксистское метро 3 строение 1ден 2 этаждан телефон номерлерин мен алдына жазып коем. Анан кийин көптөгөн мекендештер бизге суроолорду берип атат. Ошонун баардыгына жооп берип отурбай эле ошо видеону запись кылып туруп, бүт суроолордун бүт баары ошо биздин сатуу бөлүмүнүн Кыргызстандан келген жетекчиси. Бирок Нуркыз бизге 10 эле күнгө келди. Биздин бияктагы сатуу бөлүмүндөгү жигиттери, кыздарды бизди үйрөтүп, тажрыйбасын бөлүштүрүп кайра кетет. Бирок Бишкекте байланышта болуп турат. Ошо боюнча бүгүн суроо жок Нуркыз. Жо, саламатсыздарбы? Чакырууга чоң рахмат. Буюрса аман эсен келип алдым. Бул жакта уже көбүнчө квартира сатылып баштады, сатылып кетти деп айтсам болот. Көрүшүп кубанычтамын. Суроолорго жооп берүүгө аракет кылам. Биринчиден суроо эмес, түшүндүрмө. Мекендештерге биринчи төлөмү жок 100 батирди сатабыз деп ошо БРК компаниянын жетекчилиги менен сүйлөшкөнбүз. Ошонун бүгүнкү күндө канчасын саттык? Буюрса 50ден ашыгы кетти, 60га жакындап калды. 60 болуп калды. 60га жакындап калды. Ошон үчүн дагы ошо 40тан ашуун бизде батир бар. Ошол экини азыр биринчи төлөмү жок алсаңыздар болот. Биринчи төлөм менен алсаңыздар болот. Ошо бааларын азыр бир сире эсептей кетели. Кандай условия менен? Негизи 30% башкы төлөм менен алганда сиздер кандай болуп калат? 2 жылда батир даяр болот. Рассрочкасы болсо 5 жылга дагы кала берет, бөлүп төлөм өнөтү. Экинчи вариант бар, 15% башкы төлөм менен аласыздар. Ал жакта бөлүп төлөм менен ошондой эле 5 жылга калат. Бирок батир уже 3 жылда даяр болуп калат. 3 жылда даяр болгону бар жана 3,5 жылда. И без первоначальный взноса башкы төлөмү жок. Бул жакта уже 4 жылда квартира даяр болот. 5 жыл рассрочкасын 1 жыл жашап төлөй бергенге да мүмкүнчүлүк болот. Жакшы вариант бул жакта ошондой эле квартира, мисалы 2 жылда даяр болуп калды. 3 жылын арендага берип койсоңуз болот. Ал жакта аренда уже өзүн өзү актай берет да. Төлөгөнгө да жеңилирээк болуп калат. Ошондо биринчи төлөм менен эгерде 30% киришсеңер, божомол менен бир бөлмөлүү батирдин баасы $950. 15%ды менен төлөсөңүздөр биринчи төлөмүн, анда батирдин баасын квадратный метри $990 болуп калат. Үчүнчүсү без первоначального взноса $1050 болуп калат бул жакта. Бул божомол менен ошо квадратный метрин бир бөлмөлүү квартиранын төлөгөндө биринчи төлөмүн төлөсөңүздөр 39.800. 39.800 сом болот. Рубль менен уже эсепке алганда 36.000 рубльдан болуп калат. 36.000. Эгерде биринчи төлөмү жок болсо канча болуп атат азыр бизде? Эгерде биринчи төлөмү жок, бул 57.000 рубльдан болуп калат азыркы учурда. 57.000 бул жанагы 41 квадратный метри, эгерде 49 болсо бир аз кымбатыраак, Бир аз кымбатыраак болуп калат. Вот, ошондо. Анан кийин, соответственно, 2 бөлмөлүү квартиралар канча квадрат бизде? Бизде 2 вариант бар. 2 бөлмөлүү студия, евро двушка деп коет, 49 квадратный метр болот. Ал жакта экинчи вариант полноценная двушка 69 квадратный метр. 69 квадрат. И ошондой эле трехкомнатныйлар бар, тоже 69 квадратный метр, и эң чоңу бул 99 квадратный метр. Бул 4комнатный квартира. Трехкомнатный квартира. Бизде эмнегедир вот Бишкектен Нуркыздын айтымы боюнча көп мекендештер бир бөлмөлүү квартираларды алып тур. Азыр ошол турак жай 4000ден ашык квартира батир сатылып атыптыр. 700 квартира уже Бишкекте сатылды, 3 жуманын ичинде 700ден ашык батир уже сатылып кетти бул жакта. Биздин ой боюнча жарым жылдын ичинде уже бүт батирлер уже сатуу болуп калат да. Анан кыстырма бул жерде азыр 5 жылга деп атабыз, бирок 5 жыл эмес, азыр 60 ай эмес, азыр 59 ай болду. Февраль айында 58 ай болот. Анан февраль айында болсо ошол курулуш компания дагы $50 баасын кымбаттатабыз деп атат. Ошол себептен мекендештер жетишип калды дейбиз туурабы. Январь ичинде алууга аракет кылсаңыз болот. Анан эгерде февральга болуп калса уже $50 кымбаттап калат. То есть жана без первоначального взноса $1050 эмес, а уже $1100 болуп калат да. И рассрочканын баасы да уже көбөйүп калат, кыскарып калат.
Эми турак жай боюнча кандай жайгашкан, кайсыл жерде канча гектарга жайгашкан, эмне бар бүт бар ошо боюнча. Бүт баарын маалымат айта кетейин. Бул жакта негизи көбүнчө суроо берет, локация кайсы жерге автобус жакынбы, центрге жете алабыз деп. Бул жакта Москвада жашап көбүнчөсү коркуп калган окшойт. Ал жакта ооба баары жакын, эми көбүнчөсү ЦУМ, ГУМ. Москвада ЦУМ, ГУМ центр болсо, бизде деле ЦУМ, ГУМ ошо центральный жак болуп калат. ЦУМ, ГУМдун ичинен биз 10 мүнөттө жетебиз. 5 мүнөттө Айгрант тарапка жетебиз. Бул Восток 5 району көбүнчөсү биле кетет. Восток 5тин эле улантысы кетет да. 18 гектар жер кызыл китепте. Бүт разрешительный, правоустанавливающий документтери бар. Эми биринчиден градостроительное заключение, паспорт объекти реестринен өткөн. Анан бул жакта ичинде мектеп 1500 орун окуучуларга берилет, детский сад, поликлиника, торговый центр, өзүнүн паркы болот да. То есть концепциясы боюнча бүт керек нерсенин баары ичинде болот. Өзү квартиралар боюнча бир ячейкалар менен бөлүнөт. Бир ячейкада 733 батирден, средний бир блокто 88 батирден кетет. Ар бир ячейканын ортосунда детский площадкалар болот да. То есть балалар ойной турчу жайлар, отуруп эс ала турчу жайлар, эгерде балдарыңыз болсо коляска менен басып өтө турчу жайлар бар. То есть всё для вашего удобства. Анан ичинде получается өзү премиум классты биз ушундай эле салабыз да. То есть высокие потолки, потолоктор 3 метрден болот. 3 метр. Сдача ПСО кетет. Көбүнчө сурайт, ПСО бул кандай болуп калат? Бул песчаная цементная стяжка стен болуп калат. Карашыбак. Стяжка полов, эшик терезесин коюп беребиз. Терезелери стандартный кетет. Жакшы бронированный эшик коюп беребиз. Электромонтаждык жумуштар эшикке чейин тартылган болот. Дальше уже өзүңүздөр тартып аласыздар. Газовый индивидуальный котел турат. Эми көбүнчө объекттер бар. Мисалы бир объектке бир эле котел коюп коет да. То есть ичинен муну настраивать нельзя. Бул жакта башкача болуп калат. Ичинен ар бирге индивидуально, эгерде вдруг эс алууга учуп кеттиңиз, алыс жака кетип калдыңыз, мисалы өчүрүп коебуз, счетчик жүрбөйт, соответственно ага да акча төлөбөйсүз да. Трубалар чыккан болот, дальше уже санузелдерин бүт өзүңүздөр кошо аласыздар. Ушундай болуп калат. Бул жерде айта кетчү нерсе, негизи Бишкекте азыр газификацияга толугу менен 2030-жылга чейин өтөбүз деп эми жетекчиликтер айтып атат, өлкө башчылары. Газпромдагы чоңдогон акча Кыргызстанга ошол тиги газификацияны өткөрүү үчүн аябай жакшы. Ошондо жана смог деген проблема кудай буюрса эми 30-жылга чейин толук жоголот деп ишенебиз. Анан мекендештер көп учурда ушу биздин турак жайды, Восток 7 турак жайын башка компания менен салыштырып атат тигилерге караганда. Эми биринчиден астынан суу чыкпайт бизден. Астынан суу чыкпайт. Эми кургак жай бул жакта ошондуктан 14төн 18 этажга чейин курууга уруксатыбыз бар да, кызыл китепте указанный болот ал. Экинчиден материал качествосы премиум класска жакын, комфорт класс туурабы, эконом эмес башка турак жайга окшоп. Бул деген эми комфорт плюс класс и бизнес класска жакын болуп калат. Бизнес класста да үйлөрүбүз бар, ячейкалар деп бөлүнөт. Анан негизи куруу тармагында бөлүнөт да үйлөр. Биздики монолитный каркас болот. Мисалы панельный үйлөр бар, алар эми дуалдары жуукараак болот, кичине суугураак болот. Биздики панель эмес. Панель эмес, монолитный каркас болот. Каркас болгондо кандай бүт жагынан каркастар кошулат, ортосунун баары наполнение автоклавный газоблок болот. Газоблок өзүндөй бөлүнөт. Эми көбүнчөсү газоблок кирпичтен да жакшы. Просто YouTubeга можно написать там газоблоку же кирпич. Конечно, газоблок деп бүт критерийлер боюнча чыгат. Москванын баары, бул Москва Ситинин баары эле ушул газоблоктон курулган. Дубай бүт газоблоктон, Эмират бүт газоблоктон. Бүт газоблоктон курулган. Кыргызстан эле эски кирпичтеп эле. Эми анан ичинде ошондой эле пеноблок деген материал бар. Пеноблок эми бул жана баткактан чогултуп койгондо кургатылбайт. Жөндөй жасап туруп эле коюп коет, өзү кургайт да. Угурраак, анан нымыраак болот. То есть биздики пеноблок эмес, биздики газоблок. Автоклавный газоблок. Автоклавный. Ал деген определенный температурадан сжатие менен жасалат. Ошо менен жеңил, жылуу, анан качественный болот да. Вот. Кудай буюрса отдел продажды ачтык. Биринчи мекендештер келип келишим түзүп кетип атат. Азыр дагы Нуркыз айым бизге среда күнгө чейин биз менен чогуу болот. Кимдер Нуркыз айымга келип десе жогуп кетип бергиле, пожалуйста. Өзүбүз да болобуз. Бул долбоордун ошол мен жеке өзүм расмий өнүгүү катары Россия Федерациясынан ошол жумушту алып барып атам. Буюрса бул жакшы мекендештерге шарт түзүп беребиз деген ойдобуз. Көптөгөн мекендештерди үйлү кылабыз деп, мисалы үчүн мамлекеттик ипотекалык компания бар. Тилекке каршы алар ошол 50%-ын сурап атат. 50%-ды бир да мекендешибиз күчтөй албайт. Ошон үчүн башка абройлуу курулуш компанияларга чыгып туруп,
Бул компания болсо абройлуу компаниялардын бири. Бишкекте бүткөн бир нече объектиси бар, элдер жашап атат. Андан тышкары азыркы учурда Бишкекте 2 чоң бизнес борбор куруп атат. Кызык болсо мен да азыр киргизет этем. Абсолют, анан кийин Триумф деген. Байтик Resort деген абдан премиум класстагы абдан жакшынакай клубный комплекс куруп атат. Эми аяктын баасы сиз менен биздин чөнтөгүбүзгө менин оюмча азырынча туура келбейт, келечекте туура келиши мүмкүн. Азырынча вот бизге ошо экономдун баасы менен бирок бизнес класстагы үйлөрдү ушул жерден тартуулап атабыз. Дагы кошумча сөздөр барбы? В целом компания боюнча уже давно на рынке. 10 жылдан ашык иштейт. Ошондой эле Алма ата шаарында 2 жилой комплекси бар. Анан да бизге премиум класс дегенде көбүнчөсү мындай түшүнбөйт. Мисалы бизнес центр Абсолют өзү уже бүтүп калган, азыр фасадный жумуштар бүтүп, буюрса жакында тапшырабыз. Ички стяжкаларын бүт кылдырып, white box тармагында белгилет бул үйлөр. Ал жакта мисалы биринчи этаждарын $4000 саттык, экинчи этаждарын $3500 1 квадрат метринде. Бул жакта именно эмне үчүн силерди көп билбейт деген суроолор. Бизде көбүнчө учурда именно инвесторлор менен иштешебиз. Ал жакта эми элдер менен иштешүүгө мүмкүнчүлүк болот эмес да, бага чейин именно инвестор көбүнчө учурда иштешип калганбыз. То есть курулуш компанияда акча бар. Анан бул жерден дагы кошумча айтып кетчүңүз мекендештер. Отдел продажга келип, толук маалыматты ошол жерден ала берилет. Анан договор долевой участия түзүлөт. Договордун негизинде биринчи төлөмдүн ошо түзүп аткан жерден, демек Москвадан биринчи төлөмдүн тыйынын биринчи айдыныкында. Бияктан төлөйсүздөр, калган айда болсо компания өзү силерге QR код берет. Ошо QR кодду М-банк аркылуу же Бакай банк аркылуу эле QR кодго кирип өзүңөрдүн счетуңарга салып эле ошо компаниянын счетуна прямой түзөсүңөр. Ошондой маселеси. Анан кийин 30%дан ашкандан кийин, 30%дан төлөмү ашкандан кийин ар бир документти госрегистрден ар бир мекендештерге прикрепить өзүнүн атына госрегистрден каттап коебуз. Туурабы? Нотариальное заверение госрегистрында өткөрүп беребиз обязательно. 30%га чейин, 30%дан кийин. 30%. Да. Кыскасы ошондой, февраль айынан баштап дагы кымбаттайтып атат, $50. Андан ары дагы кымбатташы мүмкүн. Бул инвестиция катары дагы азыр алып коюп, кийинчерээк азыр мисалы үчүн квадратный метр 950-1500 болсо, кийин жок дегенде үй бүтүкчөктү бир $300 кошулабы үстүнө. $300 эми азыркы учурда мисалы 1050дөн алып атасыз. Бул райондо азыркы көп компаниялар салып жатат. В среднем котловандан 1100 минимальный 1200дөн сатылып жатат. Азыр эле котловандан башка курулуш компаниялар ошол райондон 1200дөн сатып атат. Биздики 1200дөн сатып жатышат. Азыркы учурда эми спокойно 1300, 1200 сатканга болот. Даже 1 жылдан кийин можно перепродать. Көбүнчөсү эми биздин перекупщиктер деген бар, алып туруп, ушундай көп алып туруп, 1 жыл, 2 жылдан кийин алып саткандар көп да. Бул инвестицияга аябай жакшы. Акчаңар болсо кошуп сала берле. Толук сөздөр барбы дагы? Бул основной моменттерди толук айта кеттик го дейм. Сиздерге чоң рахмат, күтөбүз сизди сатуу бөлүмүндө. Көрүшкөнчө мекендештер, Кудай буйрса мындай долбоорлорду жакшы кылып, Кудай буйрса кошуна болобуз. Барыңарды офиске толук маалымат алганга чакырабыз. Бүт номерлер астында жазылып турат. Чала бериңиздер. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Көрүшкөнчө. Кыргызстанда Компаньон банкы кардарларына дагы жакшынакай шарт түзүп берди. Россия Федерациясынан Юнистрим системасынан Кыргызстанга тыйын которуп атканда Компаньон тиркемесине кирип эле QuickPay аркылуу Кыргызстанга оңой эле тыйынды которсоңуздар болот. Болгону 12 цифралык жанагы номерди киргизесиңер да тыйынды ала бересиңер. Калган инструкцияны мен астына киргизип коем. Компаньон банкы жана QuickPay системасы менен акча которууларды алуу мурдагыдан да оңой, ылдам жана ыңгайлуу болуп калды. Анткени акча которуу дароо эле Компаньон тиркемесине же банктын картасына түшөт. Акча которууну онлайн алуу үчүн төмөнкү кадамдарды аткарыңыз. Компаньон тиркемесин ачыңыз. QuickPay акча которуулары бөлүмүнө өтүңүз. Акча которууну кайда алгыңыз келгенин көрсөтүңүз. Мобилдик катчыкка же картага. Жиберүүчү айткан акча которуунун контролдук номерин, сумманы жана валютаны жазыңыз. Тастатаңыз жана акча дароо сизде. Ылдам, ишенимдүү, коопсуз. Компаньон банкы жана QuickPay заматта акча которуунун эркиндигин сезиңиз.